бул жанагы аракештик деген маселе бар. Баңгилик, кылмыштык, сойкулук, жана башка трайбализм, коррупция, жана башка бир рухий илдеттер деп коет. Булардын баарын чогуу бир сөз менен айтканда. Рухий жактан бул проблема да, чоң проблема. Буга кандай эмнелери бар? Мындай экен да, эгерде мурдагы диний эмелерди көрсөк, мурдагы пайгамбарыбыз келелек мезгилдерде сойкулук деле болгон экен, аракештик деле болгон экен, кылмыш, адам өлтүрүү, кыздарды түрүлөй көмүү болгон экен, уурулук деле болгон экен, жана башка түрлөрүнүн толтурасы болуптур. Уруу аркылуу согуш жүрүп алып, күнөөсүз адамдар менен кыйрылышып, мындай ошол бардык рухий проблемалардын бардыгын 23 жылда чечип кетиптир да. Анан таза коом түзүп кете алган экен да. Биз бир эле аракештикти Горбачевдун мезгилинде күрөшөбүз дедик да, жеңе алган жокпуз. Бир 10 жылдыкта да жеңе албадык. Бир нече 10 жылдыкта керек экен, жеңе албайт экенбиз. Ал эми ушунча эмени башка адамзаттын тарыхын карап отурсаңыз, педагогиканы окуңуз, башка эмел тарыхтарды окуңуз, ушул рухий илдеттердин баары мындай кыска мөөнөттүн ичинде жоюп, жок кылып жиберүү, бул башкача илимий методдор менен реалдуу эмес экен. А вот бир эле метод бар экен. Ошол метод бул диндин жолундагы пайгамбардын методу. То есть дин жолундагы метод. Ушул эмелердин бардык рухий илдеттердин баарынан кутулуу, анан адамдарды таза коом түзүп, адамдарча жашоого үйрөтүү.